Кыздарга лечение кылса болот бекен? Кыздарды ошо лечение кылса болот, негизи бул менин деген кызымды. Неме постоянно бат-бат алып барганда эле бул эмеге басса болот деген, анан биринчи негизи кызымдын такыр бир жерине чейин эме келген эмес. 6-9 жок да. Так биринчи баягы эмеден чыккан. Эмеге ошо алып бара берип, улам бат-бат алып берип, ал убакта кичине акча тыйын барып Москвада иштеп келип кайра метод. Оң бутун могу жерге чейин келтирген. Күч келген. Күч келген да. Анан сол бир жерде бутуна эме буту өткөн жок да. Андан бери мына 3 жылдан бери неме болбой калды. Азыр уже ол бартка кетип барат, жанагы тамак ичип алып кетебиз. Урматтуу мекендештер, атың ким эле? Айжамал, жашыңчы? 26. Мына Аймончоктой Айжамал 26да экен. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген. Ушундай бир үйдө эки бирдей ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды баккан. Атыңар ким эле? Айдай Айымдын жашоосу. Айдай Айымдын өзүнүн да жолдошу жок. Жолдошу да жол кырсыгынан каза болуп калыптыр. Мына бул экинчи кыз. Атың ким? Алина. Жан десе. Буюрса үмүт барбы басабыз, Күчтүү адамдар жеңет, кичинекиз. Буюрса мына жашоо ушундай. Урматтуу мекендештер, эки бирдей ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды багып жаткан Айдайдын турмушу бул. Айдайдын өзүнүн да жолдошу жок. Бир кыз өзүнүн кызы, бир кыз кайнисинин кызы. Кайниси да жол кырсыгынан каза болгон. Ошол кызды да мынтип Айдай Айым өзү багып отурат. Ошол мекендештер.